Кыргызстанда курултайлар жөнүндө мыйзам долбоору сунушталууда. Бүгүн курултай өткөрүү боюнча жоболорду иштеп чыгуу максатында түзүлгөн жумушчу топтун жыйыны өттү. Анда Жогорку Кеңештин депутаты Каныбек Иманалиев курултайлар жөнүндө мыйзам долбоорун сунуш кылды. Бул туурасында президенттин басма сөз кызматы кабарлады. Ага ылайык, элдик курултайлардын айрым түрлөрүн бекитүү сунушталууда. Алар айылдык округ жана шаардык жергиликтүү жамаатынын элдик курултайы, райондук, облустук, Бишкек шаарынын жана Ош шаарынын жергиликтүү жамааттарынын элдик курултайы. Ошондой эле Кыргызстан элинин курултайы. Мыйзам долбооруна ылайык элдик курултайдын чечимдери мамлекеттик бийлик жана жергиликтүү өзүн-өзү башкаруу органдары үчүн консультация жана сунуш киргизүү мүнөзүнө ээ болот. Ошондой эле алар президент, Жогорку Кеңеш жана өкмөт, жергиликтүү өзүн-өзү башкаруу органдары, жергиликтүү мамлекеттик администрациялар тарабынан конституция жана мыйзамдар бекиткен милдеттерине жараша ишке ашырылат. Курултайдын делегаттарын шайлоодо туруктуу ротация принциби каралат. Башкача айтканда, ар бир курултайга жаңы делегаттарды шайлоо өткөрүлөт. Ал эми элдик курултайлардын делегаттарын шайлоо укугуна айылдык округ, район, шаар же облустун тиешелүү аймагында жашаган жарандар гана ээ болот.